Саламатсыздарбы достор, сиздер менен кыргызча рецепттер каналы, сиздер менен Аку. Бүгүн менде проверка. Бул основном мында банжы деп коет экен. Муну мен проверка кылып көрүүнү чечтим. Такыр жасап көргөн эмесмин, өзүм дунгандардын кухнясында иштеп жүргөнмүн, дабанжыны көргөнмүн, бирок дабанжыга такыр кызыккан эмесмин десем болот. Аябай жасагым келип, жасап көрүүнү чечтим. Камырды жумуртка, суу, туз кошуп эле жууруйбуз. Өтө жука эмес кылып жаябыз. Мен кафеде иштеп жүргөндө дунгандар менен көбүнчө ашлафулага эле кызыга бериптирмин. Такыр дунгандардын башка тамактарына кызыкпаптырмын. Тиктоктон көрө берип абдан жегим келип кетти өзүмдүн. Анан жасап көрүүнү чечтим. Ушинтип кезип эле кайнап жаткан сууга салып бышырып алат экенбиз. Өзүм үчүн дагы бул проверка тамак болду, анткени ушуга окшош эле тамактарды кылып жүрөмүн, бирок ушул тамакты именно кылбаптырмын. Туура эмес кылып аткан болсом, комментарийге айтып коюңуздар, жазып коюңуздар мага. Өзүм үчүн биринчи проверка болуп жасадым, бирок мага өзүмө абдан жакты. Ошондуктан сиздерге да сунуштоону чечтим. Ушинтип камыр бышканча бышырып алабыз. Камыр бат эле бышат. Камырыбыз бышып бүткөн соң, андан кийин үстүнө куя турган зажаркасын жасайбыз, кечирип коюңуздар. Майды куюп сковородкага, анан ушинтип үйүңүздө болгон шартыңызга жараша этиңизди салып кууруйсуз. Менде бул кабырганын эттери болчу. Кабырганын сөөктөрү ушундай болгондуктан эттерин да ушундай узун кылып эле кесип койдум. Айтат болушуңуздар керекки, плиткаң кантет деп. Бул менде плитка убактылуу эле, буюрса жакында өзүм чоң плитка алам. Ага чейин ушул эле плитканы колдонуп турайын дедим. Чоң конфорка алып, аны жака бияка сүйрөп, кебетесин кетип отурбай, кухням бүткөндөн кийин алып алайын деп чечкенмин. Ага чейин эле ушул плитканы колдонуп турам дегем. Балам уктап атканда баштадым эле, зажаркасын баштаганда балам туруп алды. Штативди сурап алды. Сиздердин балдарыңар кандай, колуңардагы талашабы? Менин балам камыр жайсам отуруп камыр жаят. Манты түйсөм ошо манты түйөт отуруп алып. Анан камерага тартып атсам штативимди сурады. Штативимди берип коюп, анан ушинтип колго бир кол менен тарта бердим. Бул жерде баары менде тоңгон овощилер болду. Сабизден башкасыз. Бул фасолевый стружка дагы бар болчу жаңдоо. Аны да салып койдум. Оригинальный рецептине салбай атпаш керек муну. Картошка салдым, тузду салдым. Анан аралаштырып, кичине кууруп, анан үстүн кичине эле жаба турган кылып суу куйдум. Бул овощилерди тоңдуруу өлгүдөй жеңил экен. Азыркы учурда шартыңыз болсо, азыр деле алып кичине тоңдуруп алыңыз. Абдан жеңил, үйгө конокторуңар шашып келатканда тамак жасай койгонго аябай жеңил болот экен. Ушинтип сууну куюп, үстүн жаап, андан кийин жок дегенде бир саатка унутуп койсоңуздар болот бул тамакты. Жайып отко коюп 1 саат кайнаттым. Андан кийин кичине укробун сеп, көрүп бышыптырбы деп, анан камырды салып, ушинтип үстүнө соус куюп койдум. Кандай болуптур достор? Саламатта калыңыздар, дагы кандай видеолорду күтөсүздөр?